Саңар балдар. Балдар, бүгін біз қырғыз тил сабағына қайтарым байланыш жасайбыз. Кыймыл аракетти билдирген сөздөрдүн сүйлөмдө баяндоочу болушу деген теманы өттүк балдар. Эми айткылачы балдар. Кыймыл аракетти билдирген сөздөр сүйлөмдө баяндоочу боло алышабы? А. Боло алат. Б. Боло албайт. В. Билбейм. Өзүбүз туура дегенди белгилейбиз. Кийинки суроо. Баяндооштун асты кандай сызылат? А. Эки түз сызык менен сызылат. Б. Бир түз сызык менен сызылат. В. Толкун сызык менен сызылат. Белгилейбиз. Сүйлөмдө ээлин кыймылын аракетин билдирген сөздөр кандай суроолорго жооп берет? А. Ким, эмне, кимдер. Б. Эмне кылды, эмне кылып жатат, эмне кылат. В. Кандай, кайсы. Бул жерде Таалайбек көздөөлгөн сүйлөмдөр түзүлгөн. Кластер түрүндө ушуну көчүрүп жазабыз. Ал эми сынып вен түзүштү билебиз балдар. Ар сабакта көрүп атабыз. Жай жана кышка кайрадан өзүбүз дагы өз алдыбызча түзүшүбүз керек. Үйгө тапшырма, жыл мезгилдери жөнүндө ыр жаттап, сүрөт тартып келгиле.